Запись кетти, э? Так, баштайлы. Примерно бир вариантта, 12 вариантты алайын, э? Иә, чыгып. Тағы кайсысын алайын? 12 эч кимдики эмес да, ошон үчүн айтып атам да. Кишини эме болуп калсуңуз да. Так, мына 12-нчи вариант. Могу 11 да бир аз эмеле экен, мээримдик. Так, 12 карап турла. Мен могу жерди көрүңөрбү? Ушуну мен чыгып алышым керек. Эстеп калгыла мына. 90, 50. Пока 90, 50-не чыйм. Түшүнүңөрбү? 90, 50, бул жагы 24, көрүңөрбү? Көрүп алгыла. 90, 50, 24. Могу жер канча? Могу расстояние жок экен, көрдүңөрбү? Муну эсептешибиз керек. Бул расстояние бербей койгон турбайбы? Могу 30 экен, көрүңөрбү? Мына 30, э? Значит, радиус 30 болсо бул 60 да, э? Могу жер 60 болот, э? Значит, 60тан 90 алсак канча? 30. Значит, могу жер 30 экен. Так, эми чийип баштайм да. Чийгенде, канат эми өчүп калды. Болуп атабы запись экраны? Вот, кетип атат, да? Так, файлга кирем. Новый, деталь. Анан вытянутая бабушканы алабыз. Обязательно алыш керек. Так, спереди, то есть справа алсак туура болот да, спереди болгондо. Муну карап алалы, спереди болгондо. Маяк спереди болуп калат, э? Справа алалы. Давайте справа алсак болот. Ну, справа алдым давай. Көрүңөр, мындай болот. Анан чийем. Чийип баштайм. Сөзсүз обязательно мы исходный точкадан баштайм. Көрүңөрбү? Мына алып келдим. Вот, мындай чийем. Так, мындай эле биринчи болжолдуу түрдө эле чие беребиз. Эч кандай размер коюштун кереги жок. Вот. Көрүңөрбү? Вот мен кандай чийсем, вот ушундай эле чийебиз мына. Так, размерлер ким эсинде бар? Андай размер коебуз. Автоматическое нанесение. Так, бул жер 90 болчу, э? Обязательно 90 дейм муну. Бул жагы 50 эле. Так, буягын 50 дейбиз. Буягы 24. Бул жагы 30. Жок, бул жагы 30 болчу, э? Үч жер 30 беле. Жок, биягы 30 эмес, 30 го. Точно 30, э? Анан бул жерди чейим эми карап тургула. Так, могу жерден касательно дуга через три точканы чейик. Вот. Буну алам, муну алам. И вот муну алам. Так, радиус берем. Радиус канча эле? 30 болчу. Туура. Проблема. Ну, давай. Так, анан ну силерде мындай болуп калса, көрдүңөрбү, могу жер контурчу, замкнутый болуш керек. Мына могу жер замкнутый болду да, еще буну кошуп салбадыкпы, э? Так, могу инструмент алам, отсечти. Ну, эгерде керек болсо, и могу жерди удалить этип таштайм. Уже замкнутый контур болду. Все. Мону чийгенден кийин, замкнутый контур болгондон кийин, мен уже выйти из эскиза кылам. Мына выход из эскиза. Мына сразу өсүп баштайт, көрдүңөрбү? Мына. И эми могул капталдагы размерди берем мына. Могу жер канча экен? 70 берем. Все, 70'ти мына бул жерге жазам, көрдүңөрбү? Бабушка вытянут дегенге мына могу жерге 70 жазам. Эми калган жерден удалить этчисин удалить этем. Удалить этпесин удалить этпей. Теребиз. Так, мисалы үчүн уже 42 экен, могу жер 18. 18, бул жер 42 экен. Вот ошону азыр удалить эте болот. Мына. Могул бет да? Могул бетти мына белгилейм дагы. Перпендикулярно коюп алам дагы. Так, бул жерге чейин вот. Эскизге кирем.
Прямоугольник менен чыйып берсем болот. Вот. Размери 42 беле. Так, 42. Бул жак 18 болчу, э? 18. Көрүңөр, бул несимметричный, бир жагына жылып калды. Ай, тет жактагылар, силер да чиесиңер, ай. Эмне бияка карап отурсуңар? Кантип эме кылып алам муну? Муну кантип центрге жылдырышым керек? Мунун размерин билишим керек. Мунун размери канча эле? 70'ten 42'ni alam. Kança oldu? 20. 28, he? 28'de 2 bölüm. Antkeni iki jandan birde kalış gerek, he? 28 olsam 14. Вот. Мына. Мына жерге 14 берем. Все, бул центрга келди. Эки жакка тең бергенге болбойт. Только бир эле жагына беребиз. Все. Азыр мына 3D кылып кайра көрсөтөйүн. 3D'син көрсөтөйүн силерге. Мына көрүнүп атат, көрүңөрбү? Мына могул бетти чийдим, ушул бетти ала алам. Так, ай, силер что-то мен түшүнгөн жок, силер каяка карап атасыңар? Үчөң, тетиги үчөң. Санаркүл, Анара, Айжамал. Я. Şu бияктан азыр муну центрга келтире албай ит болосуңар да, анычы. Кандай эле деп, я. Та элементтен кирем да, көрүңөрбү? Могу жерде удалить этем. Мына вытянутый менен. Удалить эткенде вытянутый вырез менен удалить этебиз. Кошкондо вытянутый бабушка менен, э? Все, мына могу жерде эгерде насквозь кылып койсок, ну, бүт болсун, бүт удалить этип тастайт. А расстояние, какой конкретный расстояние болуп койсо, анда бир мисалы үчүн бул до конца эмес, бир 20 эле болуп калса, 20 миллиметр, 10 миллиметр болсо, анда бияка көрсөтөбүз да, могу жергечи размер. Азыр кийинкиде. Көрүңөр, бул жер кеттиби? Так, андай кайсы жер калды? Мына могул жер калды, көрүңөрбү? Ортосу. Ортосу калды, мына могул жер калды, что-то могул жер эми туура эмес башта болупуз да, мейли эми. Так, эми бул бетин, мына кайра бул бетке алып келейин. Алып келем да, бул бет кайсы бет эле? Справа болчу, мына. Узун эмени басам, узунчу. Пробел, да? Басканда мындай чыгат. Справаны басып коет. Так, бул бетке эскизчием. Круг. Мына центр табыш. Мына муну тийсем да, тийсем көрүңүз, центр чыгат. Мына кантип табыш керек? Мына дагы бир сыра көрсөтөйүн. Азыр мына кругду тандадым, инструментти. И могу кругду тийсем, карандашты тийсем, центры чыгып атат, көрүңөрбү? Байкап атасыңарбы? Вот ошондо буга чейин. А то центр табылбайт мындай оңой мененчи. Так, размери канча экен? 28 экен диаметр. Мына 28 диаметр берем. И бул кайсы инструмент менен удалить этебиз? Я. Элементтен кайсы инструментти алабыз ары муну тесиш керек үчүн? Каяктан оболочка? Оболочка деген ал тонкостенный элемент үчүн да. Удалить этиш үчүн жаңы эле айттым го, бир 5 мүнөт мурда. Вытянутый вырез. Силерде оболочка деген такыр жок, оболочка деген вообще колдонбойсуңар. Мына вытянутый вырез. Мына могул экөөнү эле колдоносуңар. Элемент. Так, так, эми мына могул жерди удалить этебиз. Көрдүңөрбү? Муну башкача чийсек да болмок. Азыр мен что-то башкача чийип алып турам да. Майла. Так, эстейлиге 16-38 экен, э? Ну, силерде мындай жок. Ошон үчүн мен муну чие берейин. Силерде мындай болбойт. Бул татаал болуп калды да меники. Мындай кылсам болот. Могул бетти алып таштасам болот. Мына могул бетти тандайм, көрүңөрбү? Могул бетти тандайм дагы. Перпендикуляр барсам ушул жерге чейем азыр. Так, эскизди алам. Жанагындай эле прямоугольник чейем. Тоже удалить этем да. Удалить этиш үчүн до конца. Размерлерин берем. Мындай деле болот экен, жеңил болот экен. Ошондо канча деп турат, 38, жанагындай эле. Мындай оңой эле болот экен, ооба, мындай чийсек. Так, 38. Бул жагы канча деп турду эле?
16 болуш керек эле, по-моему. Мына 16, 38 деп көрмөрбү? Все. Азыр мына силерге көрсөтөйүн. Мен көргөр, мына могу жерге чийдим, ай. Могул капталыначы. Бул капталга деле чийсем болмок. Моуну тандапчы. Эми удалить этем. Кайсы менен удалить этебиз? Вытянутый вырез менен мына. Все мына. Насквозь, бул жер насквозь тандайм. До конца бул кесип иштейт. Все, мына меники даяр. Түшүнүктүүбү? Түшүндүңөрбү? Так, андай сактайбыз, обязательно сакташ керек. Сохранить как. Так, рабочий столдон так Даниярга түшөсүн. Так, ну, сыресте сактап койсоңор болот. Так, бул менен бүтпөйт. Мындан кийин эмне кылабыз? Чертеж кылабыз. Анда тоже файлга киребиз, новый. Анда чертеж мына бул дополнительныйга киребиз. Именно Ghost Part Draw дегенди тандайбыз. ESL деген да бар. ESL это деген эме, сборка. А part деген деталь. Так, ошону тандагандай тоже көрсөтүп кетейин. Мына могу жерден эң ылдый жагына түшүрөбүз. Могу жерде A3 Ghost деген бар. A3 Ghost деген. Мына моундай көрүнөт, көрдүңөрбү? Мына могу жерге эмеси көрүнүп турат. И отобразить основной надпись деген обязательно белгилеп коюш керек, галочка коюп коюш керек. И вот ушул жакка мына. Бул жактарды өткөнбүз, еще учебникте дагы бар болчу, учебник карап болтуңар беле? Вот ушул жакка мына түшүрөм азыр. Мына срез мына биякта ачылып турат да, көрдүңөрбү? Сразу автоматически көрүнүп турат мына бул жерде. Стрелканы басам. И бул жерде мына тандайм, мына бул жерде. Ориентация деген жер бар. Караңыздар, спереди. Мына туура кылдыкпы, көрөбүз азыр. И вот. Давай. Кичинекей болуп калды, көрдүңүзбү? Эмесин алмаштырып койсоңор болот. Масштабты. Масштаб чоңойтсок канча болот? Жо, наоборот. Наоборот. Так, бир, бир масштабта. Все, окей, базам дагы. Кайра вид модельге кирем. Вид модель. Кайра буну базам дагы. И вот 3D сынап келем мына. Так, 3D'si тоже масштабы кичине болуп калды. 1.1 кылабыз. Буну мына раскраска кылам, мына бул жерде көрдүңөрбү? Закрасить кромками. Буларды болсо белгилеп туруп, мына могул жок. Мына чыгалып, давай муну өзүм бир басам. И муну тандап коебуз. Так, размерлер өзү түшөт. Примечание, да? Автомат. Жок, могул, элемент модели деген болуш керек, по-моему, азыр. Все, бияктар даяр, окей деп атабыз. Бүт размерлер түшүп калат. Болду. Бул жагын толтурганды өзүңөр толтурасыңар. Все, буну сактайбыз, файл тоже сохранить как. Срезде бир кетет. То есть азыр мен сактаганда бул эме SolidWorks'тун файлы менен сактап атам. А экинчи сактаганда сохранить как кирем дагы PDF менен сактайбыз. PDF силер распечатка кылыш үчүн. Сразу PDF-ке сактабагыла. Биринчи өзүнө сакташ керек, түшүнүктүүбү? Так. Немеге кирейин? Так. Данияр. Вот. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөөнүн айырмасы вот могул мына пресс SolidWorks деп турбайбы, биринчи, бул только SolidWorks ачат. И бул редактировать этиш үчүн, кайрадан редактор бузулуп калса оңдогонго болот да. А PDF болсо бул распечатка үчүн, бул редактор эткенге болбойт. Башка компьютерлерден ачылбайт тиги. Көрдүңөрбү?
PDF ачат. PDF соткадан да ача берет, баардыгын ача берет. Универсальный файл. Ошон үчүн PDF. Все, бүттү. Отуруп иштейбиз. Ооба.